Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөр көрөрмандары. Бүгүн мынакей буюрса Талас областына көкбөр өткүзүп берип атабыз. 91-жылкы жигиттер муундар арасында ар бир муундарга Алла ыраазы болсун. Ушу жерге келип бизге салым кошуп, көкбөр оюн өткүзүп берип атканда, ошондой эле биздин өзүбүздүн 91 жааматына 91-жылкы төрөлгөн жигиттерге Алла ыраазы болсун. Ушундай бизди бир сөз менен колдоп кеткенине, ошонун ичинде өзүнүн салым кошкон инсандар бар. Бизге орус тилинде айтканда спонсор болгон инсандар бар. Ошо жигиттерге Алла ыраазы болсун. Аллахым ошолорго үйүнө, семьясына берекесин берсин. Оюнду өткөрүп бараткан судьяларга Алла ыраазы болсун. Ошо судьяларга баш ийип аткан биздин муундар арасында агаларыбызга, инилерибизге, ошолордун баарына Алла ыраазы болсун. Ушул жерде апаруучу Самат байке, анан тартып аткан Турартовага, анан Назгүл эжеге Алла ыраазы болсун. Ушундай инсандар көп болсун. Талас областынын ичинде кызмат кылып жүргөн инсандарга Алла ыраазы болсун. Кече күнүндө Көкбөр Федерациясынын Эрлан өзү четте карап турбай өзүнүн жааматы менен 50 000 сом бизге тапшырды. 91лерге кошкон салымы. Былтыр болсо ушуну бизге баштап берген 92-жылкы жигиттер болчу. Ошо жигиттерге Алла ыраазы болсун. Бизге өткүзүп берди эле, мынакей бизди өткүзүп атабыз. Ушунча кишинин башында болуп, жакшы маанай, жакшы оюн тартуулап беришти. Силерге чоң рахмат. Кудай буйрса, эки жыл ушул убакта 91 жаамат өткүзөт Кудай буйрса. Кудайым буйрса, өзүңүздөр көргөндөй эле элдер көп, республиканский эмеде болуп атат, уровеньде болуп атат. Биздин ошо баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Көрөрмандар, сиздерге да келип бергениңиздерге, бизди колдоп берип аткандарыңыздарга чоң рахмат. Биз баягы башка областында жигиттерин көрүп калдык, бул жерден силерди куттуктап жүргөн. Бизге башка областтан, Жалал Абадтан келди, Көлдөн келди, ошо бизди куттуктап ушул жерге. Жети областтын, адам башка да Жети областтын амир саптары, Жети областтын инсандары бизди чалып куттуктап атат. 91-жылкы жигиттерчи эме оюн өткүзүп атсыңар деп, алардын да салымдары күчтүү, алар да бизге салым кошуп атат. Тияктан дух берип атат дегендей салым кошуп, кече да байгеге да 91лер ойносо ошол жерге да Жалал Абадтын амир сабы, Оштун амир саптары да өздөрүнүн салымдарын кошуп аткан. Жалпы эле биздин 91дин жааматтарына бизде өзү ошо камера тартып жүргөн тагы бир дос балабыз бар, Бакаяталык 60 деген жигит. Ошого да Алла ыраазы болсун, ушул жерде кызмат кылып жүрөт, эртеден кечке чейин. Сонун видеолору чыгарып атат. Сонун видеолор чыгып атат алар. Анан кийин жеке эле айтып кете турган нерсем, биздин могу спонсорлорубузга Алла ыраазы болсун. Ушул спонсорлорубуз да көтөрүп берди колдон келишинче. Анан 91 жалпы инсандары, силерге Алла ыраазы болсун. Ушундай масштабный турнирге баарыңар тикеңерден тик туруп, кызматыңар кылдыңар. Анан кече биздин жетектеген тилек, жетек жүзгө ошол жигитке да Алла ыраазы болсун. Ошо 91лер түптөп келген капитаныбыз Үзүев Нурланга да Алла ыраазы болсун. Акназар, айтсаңыз, мондай чоң деңгээлдеги масштабтуу, анан көп командалар катышкан оюнду өзүңүз уюштуруп атасыз. Негизи оор бекен? Негизи бул жерди мен өзүм эле уюштуруп аткан жокмун. Общий 91-жылкы жигиттер бар бул жерде. 4 район, бир шаарчанын жигиттери бар. Ошол жерде амир саптары бар. Ошолор менен кеңешип, күнү түнү машвара кылып атып, ошол деңгээлде өткүзүп атып, өтө кыйын экен негизичи. Айтып коюш кыйын экен, бирок алдыга жылыш бул өтө чоң эме экен да, кыйынчылык экен да. Мен таа баса белипчи айтып кетчи, милиционер байкелерибизге, органдагы байкелерибизге, ускорийде иштеген эме байкелерибизге да Алла ыраазы болсун. Ушул жерде биздин тынчтыгыбызды кармап берип атат алар да. Ошол инсандарга дачы бүт болуп Алла ыраазы болсун негизи. Кыйынсыңар, Таластын жигиттери мыкты деңгээлде өткөрүп атсыңар, рахмат. Колдон келишинче ишил биздин көрөрмандарга эле жакшы болду. Ошол Талас областынын ынтымагы үчүн кылып атабыз. Былтыр 92лер өткүзүп бергенден кийин биз да четте калбай эле дедик. 91дин жигиттери баары биригип өткүзүп бердик ушуну үчүн. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көкбөр өнүгө берсин Талас областында. Ынтымагыбыз бекемдей берсин ар дайым. Ынтымакта жүрө берели. Эмди жылы Кудайым буйрса мынакей 90-жылкы байкелерибизге узатып берип атабыз. Ошо байкелер да жакшы деңгээлде өткүзүп алсын үчүн ошолорго да ийгилик каалайбыз. Ийгилик.